Салам достор, веб-сайт бул эмне жана аны эмнеге кошуп жейт? Сиздерге өзү веб-сайт жасоо өтө эле жеңил жана негизи эле программалоо дүйнөсүнө ар бир адам кирип иштей алат деген видео жасап жаткан элем. Анан ал видеону чыгарганга чейин веб-сайт эмне экенин өзүм эң чоң эксперт болбосом дагы бир аз билгенимди айта кетейин деп чечтим. Web деген англис тилинен желе деп которулат. Себеби система желе сыяктуу да. Баары бири-бири менен байланышкан, чырмашкан. Сайт деген сөз англис тилинен жер, кандайдыр бир жай дегенди билдирет. Ошондо веб-сайт эки сөздөн куралган сөз. Аны желедеги жер, же ошо желедеги бир жай деп котордум да. Башкача айтканда, бул интернеттеги кайсы бир маалыматтардан турган бир баракчалар топтому десек болот да. Жөнөкөй бир мисал келтирейин. Сиздер күнүмдүк жашоодо интернетке кирип колдонгон баракчалар булар сайттар. Мобилдик тиркемелер башка, адаштырбагыла. Мисал үчүн Google'га кирип бир нерсе издейсиз го, ошол издегенден кийин чыккан результаттар булар баары сайттар. Мисалы EduLab, Checkit.org, Checkit.kg бул биздин англис тили боюнча курстарыбыздын баракчасы. Сайттын эмне кереги бар деп сурашыңыз мүмкүн. Туура, сайттын эч кереги жок. Тамаша, толтура пайдасы бар. Веб-сайт ар кандай пайдалуу жумуштарды аткарышы мүмкүн. Ал сиздер үчүн каалаган маалыматты интернетке жайгаштыруу жолу болушу мүмкүн. Мисалы, сиздин бир ишканаңыз бар. Ал жөнүндө маалыматты ошол сайтка киргизип койсоңуз болот. Же дагы бир мисал, сиз белгилүү ырчы дейли. Сайтыңызда өмүр баяныңыз жана келе жаткан концерттердин даталары, билет сатып алуу жолдору болушу мүмкүн. Жөнөкөй эле адам болсоңуз, өзүңүздүн хоббилериңиз, кызыгууларыңыз, ойлоруңуз жөнүндө сайт болушу мүмкүн. Мисалы, мен илгери бир сайтым бар болчу. Ал жерде туулган шаарым жөнүндө маалымат бар эле. Ал сайт азыр жок. Эми сайт жасоо тармагы жөнүндө бир аз сөз кылсак, азыркы сайт жасоо көпчүлүк адамдар үчүн кесип. Албетте арабызда сайт жасоону хобби же жөн эле үйрөнүп алуу максатында жасагандар бар. Мен үчүн бул чоң кесиптердин бири да. Бул кесип жалпы программалоо багытынын бир бөлүгү десек болот. Дагы чоң артыкчылыгы бир жерге байланбайсыз. Бир тоонун чокусунда отуруп алып эле сайт жасай бересиз. Интернет, компьютер болсо эле болду. Эгер бул кесипти үйрөнүп алсаңыз, айылда туруп эле иштей бересиз да. Кыскасы, сайт жөнүндө видео ушундай болду. Менимче өтө кызыктуу болду. Эгер кошумча суроолоруңуз болсо, жазыңыздар комментарийге. Мен бир бул видеону жасадым, анан балким кээ бир нерселерди унутуп калгам. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар, анан англис тилин да үйрөнүп баштаңыздар. Ылдыйда толук маалымат бар. Жакшы туруңуздар.